Ассаламу алейкум, ата-энелер, эже-сиңдилер, ага-энелер, жалпы эле кыргыз эли. Мен Таң керемет конкурсунун катышуучусу Ахматбекова Артыгай. Окуган китебим «Бейиш жолу». Автор Абдышүкүр Нарматов. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Мээримдүү жана боорукер Аллахтын аты менен баштаймын. Адам баласын жаратып, ага калем саап карматып, окуганды, жазганды үйрөткөн Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Биздин бир гана сыйынуучубуз бар. Ал Аллах. Аллахка тобо кылалы. Аллахтан күнөөлөрүбүз үчүн кечирим сураналы. Аллах боорукер жана кечиримдүү. Аллахты таяныч кылалы. Эгерде ким Аллахка ишенбестен, андан башка таянычым бар десе, анда ал акыретте кор болот деп айтылган. Бул сөзүмдүн башынан баштайын. Адам баласынын ниети жана ыкласы бар. Эгерде ниетибиз туура болсо, биздин кылган иштерибиз да туура болот. Эгерде ниетибиз туура эмес болсо, анда кылган нерселерибиз да туура эмес болуп эсептелет. Мисалга айтайлы, биз чоң иштерди кылдык, чоң соопторду кылдык, чоң имараттарды курдук. Бирок ал биздин өзүбүздүн гана кызыкчылыгыбыз үчүн, өзүбүздүн пайдабыз үчүн кылынып ал иштер. Бирок биздин кымандай болсо дагы Аллах биздин жүрөгүбүздө жок болсо, ал кылган иштерибиз текке кетет жана акыретте ал үчүн да жооп берип калышыбыз мүмкүн. Ал эми көзгө көрүнбөгөн ишти кылып, жумушту кылып, биз Аллахтан кандайдыр бир соопторго ээ болуп жана көптөгөн күнөөлөрүбүздөн арылышыбыз толук ыктымал. Ошон үчүн биз ниетибизди таза кылалы. Ал эми ниетти таза кылыш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи кезекте ниеттин орду жүрөктө болот. Дененин бир тилим эти, бул жүрөк. Эгер ошол жүрөк таза болсо, анда сенин бардык денеңдеги эт таза болот. Эгерде жүрөгүң жаман болуп, жамандыкка толгон болсо, ал сенин денеңдеги бардык этиң жаман болот. Ал эми биз жүрөктү тазалаш үчүн биринчи кезекте Аллахка сыйыналы. Аллах бар деп, Аллахты гана мактап, Аллахты гана айталы. Мындайча айтканда, орозо туталы, намаз окуйлу, Курандардан жаттайлы. Куран окуйлу. Жана ошондой эле көптөгөн соопчулук жана кайрымдуулук иштерин кылалы. Ошондо гана биздин күнөөлөрүбүз кечирилип, ниетибиз дагы туура жолго кетет. Ал эми ыйман. Бул ыйман деген адамдын өзүнөн. Эгерде адам баласы кандай иштерди жасаса, көз жумардан алдын ошону айтат. Эгерде Аллах Таалага ишенип, Аллах Тааланын ла илаха иллаллах деген келмесин айтып жүрсөк, анда биздин бул бейиштин ачкычы. Бул сөз бейиштин ачкычы. Айта кетейин, эки да оор сыркоо. Алардын жашаганына дарыгерлердин үмүтү үзүлүп калат жашоосунан. Алардын бирөөү дин жолунда жакшы, дин жолунда жүргөндөр. Ал эми бирөөү бузукулук менен жүргөндөр болот. Ага дарыгерлер алардан дагы эле үмүтүн үзбөстөн, ага ла илаха иллаллах деген келмени айттырган аракет кылат. Жаман жолдо жүргөн адамга биринчи келип ла илаха иллаллах дечи дегенде, ал дагы эле тамеки берчи дегенден тажабастан өлүп баратса дагы тамеки сурап өлөт. Ал эми бирөөдө башка дин жолунда жүргөн, ыйман жолунда жүргөн адамга келип ла илаха иллаллах дечи десе, ал болсо сен туура эмес айтып жатасың. Андай эмес, ла илаха иллаллах деп узун кылып созуп айтыш керек деп айтат. Мында эмнени айткым келет? Адам эмне менен жашаса, ошо менен өлөт. Ошондуктан ар дайым күнүнө жок дегенде, 7 жолу болсо дагы, оюңа келсе дагы, бирок бул нерсени адат кылып алалы. Күнүнө 1000 жолу, 100 жолу ла илаха иллаллах деп Аллагадан кечирим сурап жана Аллага тооба кылганды унутпайлы. Ал эми таза нерсени жөө. Биз бардык нерсени арам деп жебейбиз. Мисалы, арам деп
арамды жебейбиз, тазаны жейбиз. Ал эми арам деген нерсе бул чочконун эти же өлгөн нерсенин эти болушу, өлгөн нерсени жейб бул арам болушу мүмкүн. Ал бирок арам деген маселе бул өтө чоң маселе. Арам деген нерсе бул бир гана ошол өйдө тарайкан нерселер эмес. Жеп аткан ашың дагы, тамагың дагы арам болуп калышы мүмкүн. Арам деген бирөөнүн рызкысын жөө, бирөөдөн урдап жөө, же болбосо азыркы кезекте пара деген нерсе бар. Паракорчулуктун айынан дагы акча табылат. Анын айынан сен ал акча менен сен үй бүлөңдү багышың мүмкүн. Ошол акчанын эсебине алынган үйгө продукталар бул арам болуп эсептелет. Ошондуктан биринчи кезекте арам нерседен, арамдан өзүбүздү тыялы. Жана жамандыктардан дагы өзүбүздү тыйып, дайыма адал эмгек менен табып, адал нерсе менен жейли. Ошондой эле Валентин деген нерсе бар бизде. 14 февраль Валентин сүйүү күнү деп айтылат. Ал эми бул ислам дининде жок нерсе. Кайдагы сүйүү күнү? Ислам дининде Рамазан айы бар. Ыйык Рамазан айы. Бирок Рамазан айына караганда биздин жаштарыбыз, тагыраак айтканда биз Валентин күнүн өтө майрамдайбыз. Бирок буга келгенде ислам дини буга өтө каршы дин. Ал эми биздин кетерибиз бир күн. Биз бир жакка бараардан мурда өтө даярданабыз. Бир жума даярданабыз же 2 жума. Алга бараарда кийим-кечилерибизди даярдайбыз. Тамак ашыбызды даярдайбыз жана акчабызды даярдайбыз. Бирок биз өлүм үчүн даярданбайбыз. Өлүм качан келет? Ал бир гана Аллахка гана белгилүү. Биз өлүмдү күтпөйбүз. Күтүп жүрө албайбыз. Анткени биздин жашагыбыз келет. Адам баласы канча жашка барганда деле жашагысы келет экен. Ошон үчүн өлүмгө биз жаштайбыздан даяр болушубуз керек. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Парыздарыбызды өтөшүбүз керек. Ар бир парызыбызды калтырбастан тактана өтөсөк гана биз өлүмгө даяр болобуз. Ал эми өлүм бизге айтылып келинбейт. Ал өлүмдө биз жыйнаган мал мүлкүбүздү, дүйнөбүздү кошуп алып кете албайбыз. Биз өлүмгө келгенде 2 метр эле кездемеге оролуп, 2 метр жерге гана барабыз. Ошон үчүн бир тууганым, азыртан ислам динине болгон көз карашыңды өзгөрт. Аллахка болгон ишеничиңи күч алт. Жана ар дайым тобо кыл жана күнөөлөрүң үчүн кечирим сура.